Бул бөлүгү түз ааламда ата ордуна ата болуп, апа ордуна апа болгон өзгөчө жакшы адамдар бар тура. Кээде дал ошол жакшы адамдардын эсебинен бул аалам сакталып турат деген ойго батам. А балким дал ошол жакшы адамдар бар үчүн ааламда сүйүү, боорукерлик, мээримдүүлүк жана адеп ахлак өкүм сүрүп, коомдогу жылуулукту сактап турса керек. Мындай адамдар жашоого көрк берип, өз билими менен сенин келечегиңе жарык чачып турушат. Бүгүн мен жашоомдогу өзгөчө, өз кесибин сүйгөн, окуучулардын келечеги үчүн күйгөн инсан тууралуу сөз кылгым келип турат. Ал биздин Илгиз агайыбыз. Илгиз агай бизге сабак өткөндө ар бирибизди башка бир дүйнөгө, өзгөчө аруу сапаттар менен коштолгон билим талаасына жетелеп барат. Ал ар бирибизди жүзүбүзгө жылмаюу тартуулап, сабакты жакшы маанайда алып барат. Кол жазмаларыбыздын сулуу болуусуна басым жасап, ар бир сабагында сөздөрү катасыз жазууга чакырып кетет. Анан да ал бизге биз билип билбеген ааламдагы өтө кызыктуу окуялар жөнүндө сүйлөп берет. Ар бирибизге өзгөчө мамиле жасап, ар дайым бизди жакшы адам болууга үндөйт. Мына ошондуктан да биз агайыбызды өзгөчө жакшы көрөбүз. Албетте, биз окуучулар ааламда дал ушундай мугалимдердин арбын болуусун каалайбыз. Буюрса мен да келечекте Илгиз агайдай өз кесибин сүйгөн мугалим болом. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын башталышында мен силерге бир сөздү, бир окуяны айтып кетейин. Элестеткиле, бир бөтөлкө. Ичинде бир помидор бар. Ал помидорду бөтөлкөдөн чыгара албайсың, себеби ал помидордун көлөмү чоң. Кызык. Ал бөтөлкөгө кантип кирип калды? Көрсө, ал помидорду кичинекей мезгилинде бир адам ошол бөтөлкөнүн ичине салып койгон экен. Ал помидор ошол жакта чоңоюптур, ошол жакта өнүптүр, ошол жакта өсүптүр. Кийин чоңойгондон кийин ал жактан чыкпай калыптыр. Бул окуядан ибарат алчу бир нерсе, жаш кезде жүрөккө кирген нерсе кийин чыкпай калат экен. Ошондуктан айтат эмеспи, тиги жаш мезгилиңде алган билим ташка тамга баскандай, караганда алган билим кумга жазуу жазгандай депчи. Ошондуктан силер жаш мезгилиңерден баштап жан дүйнөңөргө, жүрөгүңөргө жакшы окуяларды, бир жакшы көз ирмемдерди сактап калууга аракет кылышыңар керек экен. Макулбу? Кайдан башталып, кайда түгөнөөрү билинбеген бул бир өмүрлүк жашоомдо жан дүйнөмдү ойго салып, жүрөгүмө тынчтык бербеген бир гана собол бар. Мен киндик каным тамган жеримдин өнүгүүсүнө кандай салым кошуп жатам? Ойлоп көрсөм, өз кесибиме болгон сүйүүм, окуучуларга берген туура тарбиям, жаш муундарды жамандыктан тыйып, жакшылыкка үндөөнүм, булардын баары аз болсо да мекениме кошкон салымым экен. Жашап иштеп жатам азыр оштомун, бийиктерге жетет сунсам кош колум. Эл ишине жарап турса окуучум, ата журтка ошол салым кошкон.